катуу сүйлөбөңүз, катуу сүйлөй албай да калгам. Анан сүйлөбөңүз үнгө мындай бир эсиаттык мамиле жасаш керек. Анан кийин мен 1 жыл чын айтканда ырдаган жокмун. 1 жылдан ашык ырдаган жокмун да. Анан кийин сүйлөй да албай калам. Даже күлсөм дагы ооручу да. Анан кийин акырын сүйлөп эле ошо цехтен баягы ызы чуу болот же базарга барганда бирдеме алайын десең ызы чуу, анан кийин айтып жеткире албайм дечимин да деп андан кийин ошону баягы мен өзүм баягы кайрыла турган адамдын көңүлүн мынтип буруп алып туруп анан акырын мындай анан түшүндүрүп берчүмүн. Анан ошолго чейин барып калгам да. Анан кийин убакыт баягы өтүп анан кийин калыбына келди, бирок тембрим кичине баягы өзгөрдү. Баштагыдай болбой калды. Бийик ноталарды алып баягы ырдап жүрсөм, азыр болсо кичине баягы ошол тоналестен бир аз ылдыйладым. Анан ошол учурда болгону бир эле ырды ырдай алчумун да. Үйдөн болсо ошо Калыбек ким Калыймалдабастан жайлоодо деген ыр эле ошого гана ырдай алчумун да. Анан кийин ошо үйдөн дагы ушундай ырдагым келет. Анан кийин ырдасам эле Азат чыгат. Ырдава, ырдава. Сен үнүңдү бузасың депчи. Анан кийин Азат жокто баягы ырдай калам да, ырдай калсам кызым чыгат. Мама, ырдабаңыз депчи. Ошентип атып анан үнүм буюрса баягы калыбына келет да. Дагы кичине бар. Ал акырындык менен келет экен. Анан ошол ырды ырдап берейин эми ошол. Мага жардам берген ырды бир куплетин эле билем. Мемиреген жайкы жайлоо таңында балдай ширин таттуу уйкуга баткамын, жагымдуу бир сезим берди жаныма. О жылкычым сенин ырдап жатканың, жагымдуу бир сезим берди жаныма. О жылкычым сенин ырдап жатканың. Ушул ыр менен баракеле, кол чабуулар болсун. Өнүңүзгө береке, эң сонун.